Ак Дала районунун Тоголок Молдо айылынан Кара Ой айылына өтүүчү көпүрө авариялык абалда. Көрүүчүбүздүн айтымында көпүрө иштерин 1-сентябрга чейин бүтүрүү убадасы берилген, бирок ушул убакка чейин бүтпөй келет. Элдер кыйналып жашап жаткандыгын айткан көрүүчүбүз тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Берүүбүзгө Ош облусундагы жарандарды ташыган номер 3 автобуска төмөндөгүдөй арыз келип түштү. Oş şarına 12. avtobus okuşlardan 3 som 1 som alış gerek bolsa 10 som alıp bereri 20 som alıp turup 3 som kaytarıp bereri. Taşı okuşlar aldı koyuyor. Düzerki günü olsa saat 10'da avtobus yürüyor. Şular bir tertipke salıp koysanızlar yoldan daha yolun çekesini topluğun yerlerine alıp köftegen eşleri nasıl ediyorlar. Имаралиева Үмүтай 2003-жылы 29-сентябрда туулган. Азыркы тапта Беловодсктогу балдар үйүндө жашайт. Ал апасы Арзыканды издейт. Маалыматтарга караганда ал Жалал Абадтан болот. Үмүтайдын апасын таанып билгендер болсо 0552 14 41 06 номерине байланышып коюңуздарды өтүнөбүз. Бишкек шаарынын 8-Кичи районунун жашоочулары берүүбүзгө кайрылышты. Ихлас аталган үй куруучу курулуш компания мындагы жашоочуларга залакасын тийгизип, курулуш иштерин жүргүзүп жатышат. Тагыраак айтканда, буга чейинки соо турган бордюрлар тебеленип, унаа токтотуучу жайга чейин тосуп алышкан болсо, жашоочулар үчүн эч кандай коопсуздук эрежелери сакталган эмес. Буга чейин жашоочулар биригип, Ихлас курулуш компаниясына бир топ эскертүүлөрдү айтышса дагы тоготпогондук мамиле кылып жатышкандыгын айткан жашоочулар нааразы болушуп, мыйзам чегинде иш жүргүзүү керек экендигин талап кылышты. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түшөткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.